Сузак районунун Барып айыл өкмөтүндө сел кырсыгынан жабыркагандарга мобилдик клиника ачылды. Көчмө кабылдама эртең менен саат 8ден кечки 20:00 чейин иштейт. Жарандар мында келип акысыз медициналык кароодон өтө алышат. Адистер кайрылгандардын көпчүлүгү психологиялык жактан жабыр тартканын айтышат. Суу калдырып, воспалительный процесс деп коет, ичи ооруп, буту колу ооруп, сыздап, анан кийин анализдердин көрсөткүчтөрү мүмкүн жаман болуп кеткендердин баардыгы кайрылып атышат азыр. Лаборатория иштеп атат ичинде, терапевттер көрүп атат, УЗИстер көрүп атат, боюнда бар келиндерди көргөнү УЗИс келип отурду. Азыр ушул жеринен жардам көрсөтүп, эгер аларды ушул жерде жардам көрсөтүп кое бере турган болсо кое беришет, болбосо областтык оорукананын же Сузак райондук оорукананын стационардан жөнөтүп, ал жерден кийинки жардам көрсөтүш үчүн ушул мобильный клиника коюлду. Бүгүн эртең менен саат 10дон баштап иштей баштадык. Караңга чейин иштешет. Эртең бүрсүгүн канча күн ушул жерге мобильный клиника керек болсо, биз ошончо күн ушул жерде кармап беребиз. Сотрудниктер баардыгы даяр. Ошол анан психотерапевт, психологдор болсо жакшы болот эле. Анан в основном неврологическая симптоматика азыр, стрессовый ситуацияга. А так неме биздин бул жерде өзүбүздүн мындай колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен Сузак районунун Барпы, Атабеков жана Сузак айыл өкмөтүндөгү тургундар материалдык зыян тартышты. Алдын ала алынган маалыматтар боюнча сел суусу 870 үйдү каптаган. Анын ичинен 16 турак жай авариялык абалга кептелди. Мындан сырткары мал жандыктар үй канаттууларды суу агызган. Материалдык чыгымдарды тактоо боюнча атайын комиссия иш алып барууда. Штабыбызды өткөзүп, ар бирөөлөрүнө сектор боюнча мекемелерге биз үйлөрдү карта боюнча бөлүштүрүп бердик. Көчө жооптуу адамдарды дайындадык. Азыркы күндө мындай башаламан жок. Ар бир мекеме өзүнүн участоктуна жооп берип, ошол жерге адамдарды коюп, керектүү жумуштарын жүргүзүп атат. Ошонун эле жанында бизде могу азыр жаныбарлардын өлүмдөрү мындай көп болду. Тоок, өрдөк, майда жаныбарлар. Анан ошого могу санэпидемстанция жагынан кырдаалды кетирбеш үчүн азыр ошо медицинский службалар, санэпидем службаларынын адамдары тартылып, азыр хлор, жидкий хлор менен обработка кылып, мындай өлгөн малдардын денелерин чыгарып, азыр талаага чыгарып, казып изолировать этип атабыз да. Тамак аштын баардыгын биз чечип бердик. Кечетен бери баягы гум жардамдар келип атат. Аларды таркатып бердик. Un, май, макарон, ушундай бир баягы демөөрчүлөр тарабынан жардам болуп таркатып бердик. Бүгүн 1000 кап un, 3 тонна суу май таркатабыз. Ошондо 3 литрликтен 1000 баягы штук суу майы, анан 1000 кап un 50 килограммдан. Учурда селдин келип чыгуу себептери аныкталып, аны жою иштери жүрүп жатат. Бүгүн өзгөчө Кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев сел жүргөн айылдарды кыдырып, жабырлануучуларга 3 күн ичинде сел коопсуздугу жолго коюларын белгиледи. Эмне себептен бул суунун кесепети ушунчалык урду? Бул Көгарттын дарыянын ашып кеткени жана дамбанын жапсыздыгы болуп калды. Экинчи себеп бул көпөрөнүн, эки көпөрөнүн алды толуп калгандыктан ошо жерден дагы ашып бир нече үйлөрдү басып кеткен болду. Ошо жактарды оңдоп кетсек, бул биринчи себептен биз кутулабыз. То есть Көгарттын суусун ашырбаганга биз жумушту жүргүзөбүз. Экинчи себеп мына ички үйлөрдүн арычный сеттерди биз жаңылатып, азыр эле тургундар менен сүйлөшүп атабыз. Мына теректерди кыйдырып, баарын жок кылдырып, бул ичине оор тракторда, экскаваторда алып келип, каналдарды кеңиртип алып кете турган болсок, мен ойлойм, ошондо королорду да биз сактап кетебиз деп толук ишенем. Эми тазалап атабыз, эми кашар чыгып кетпесин деп, эмче жардам берип атат, эл жардам берип атат, солдаттар жардам берип атат. Эл эме кылып атат, жардам болот, жакшы жардам көрсөтүп атат. Губернаторубуз келди, министрибиз келди, акимибиз келди. Ушул баардык текшерип кетишет, жардам берип атышат. Маалыматка ылайык сел суулары Барпы Маркай автоунаа жолунун 8 көпүрө жана 11-чакырымындагы Шакекче көпүрөнү толугу менен жууп кеткен. Натыйжада жол каттамдары убактылуу чектелип турат. Эске салсак, Сузак районунда 687 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт. Аларга тиешелүү кызматтар тапшырмаларды, эскертүүлөрдү берген. Анткени менен алар жер маселеси чечилбегендиктен кооптуу аймакта таштап чыгып кете алышпай келет. Жергиликтүү бийлик аз күндө алардын маселеси чечилет деп ишендирүүдө. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.